Деги эле биздин Бишкек кайсыл убакта ошол сиздер айтып аткан жаңы жаркыраган автобустар менен, жаңы троллейбустар менен камсыздалып бүтөт. Анткени мына бүгүн эле ошол шаардын калкына транспорт жетпей, линиядан чыгарылган маршруткаларды жана кичи автобустарды кайрадан аларды ишке тартканга туура келди да. Демек, биз дагы эле шаардын жарандары ушул кичи автобустарга муктажбызбы? Жок, андай болбойт. Мен твердо айта алам, биз андайга барбайбыз. Аны маршрутный таксинин водительдерди жакшы билет. Биз алар менен чогуу иштеп атабыз. Ошол маршрутный таксиде иштеген ошол эле водительдер автобусга отуруп аткандар да бар. Анан мигрант болуп чет элде жүргөндөр да келип, биз аерде обучениеге баларды да ошол водительдин маселесин чечип атабыз. Себеби айлыктарын биз 50 000 сомго көтөргөндөн кийин иштейм деген кишилер көп. Азыр 350ден ашык бизде водитель обучение өтүп атат. Биз ошолорду отургузабыз. Бирок маршрутный таксинин дагы биз аларды дагы бизде транспорт маселеси куруштурган кезде алар да иштеди да бизде. Биз алар менен мындай ортодо эч кандай проблема жок. Аларга түшүндүрүп айтып атабыз. Мына биз бүгүн 100 автобус кирсе, примерно 50 микроавтобусту же жаңы конуштарда жетпей жаткан, мурда автобус жетпей жаткан жерге жылдырып атабыз. Андан тышкары Министерство транспорт менен Токмо, Кара-Балта, Канд ушул шаарларга да ошолор иштесин деп биз Минтранс менен Министерство транспорта менен чогуу иштеп атабыз. Ошон үчүн ар бир нерсени эми адам баласы кылып аткан реформа бир күндө бүтө турган реформа эмес. Адам деген робот эмес да. Мына бүгүн мындай болду эле, эртең мындай болот дегенге биз ошого биринчиден көнүшүбүз керек. Экинчиден биз ошо жарандарыбызды кыйнабашыбыз керек. Жарандарга колдон келишинче шартын жеңилдетип, акырындан өтүш керек деп биз ошон үчүн убакыт сурап атканыбыз ошо.